Нурпресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгө саламатсыздарбы? Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле дегендей, үстүбүздөгү жылдын апрель айында $25.000 пара менен кармалган Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Азамат Осмоналиевдин кылмыш ишин тергеп жаткан УКМКнын башкы тергөө кызматы белгисиз себептерден ишти аскери прокуратуранын тергөө кызматына өткөрүп бергендиги белгилүү болгон. Таанышың болсо танкасың дегендей, бул пара алгыч тергөөчүнүн колдоочулары колдон келген аракеттерин жасап, азаматка азаматтай кол кабыштарын берип жаткандары айдан ачык болуп калды. Дегенибиз УКМКдан сууруп чыгып, аскери прокуратура аркылуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин пара алуу беренесин алдамчылык беренесине которуп, аягында жабырлануучу менен элдешти кылып, камырдан кыл сууругандай азаматты алып чыгуу операциясы ийгиликтүү жүрүп жатат десек болчудай. Жакында иши сотко өтүп, алдамчылык беренесине такап, жабырлануучу менен элдешти кылып, сот залынан бошотуулары айкын болуп калыптыр. Кол астындагы тергөөчү пара менен кармалса, жетекчилери кызматынан көтөрүлсө, анда ошончо ызы-чуу кылып, элдин көңүлүн бурган шоунун канчалыктуу кереги бар эле. Азамат Осмоналиевдин ошончо пара менен кармалгандан кийин эле Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы шашылыш жыйын өткөрмүш болуп, ушул окуяга байланыштуу эки жетекчи кызматтан алынса, дагы экөөсү жазаланды деп, бирок алардын аты жөндөрүн айтпай жашырып коюшканда эле Осмоналиевдин оңой олжо эмес экендиги байкалган. Ошондо кандай болуп калат? Тергөөчү олжойгон пара менен кармалып, камалып жатса, анын тикелей жетекчилери РОВДнын башчысынын тергөө боюнча орун басары ийимге, ал эми тергөө кызматынын жетекчиси РОВДнын башчысынын тергөө боюнча орун басардык кызматына көтөрүлсө, амал жоктон жүрөсүң, айла жоктон күлөсүң дегендей эле болуптур бул жагы. Дагы бир айта кетчү жагдай, пара менен кармалган тергөөчү боюнча редакциябызга көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы таризинде материалдар келип түшүүдө. Аны кийинки берүүлөрүбүздө айтып бермекчибиз. 75-чилердин каты деп таанылган чуулгандуу кылмыш иши акыркы күндөрү коомчулукта бир топ талкууга жем таштады. Тагыраагы президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү керек деп 75 аксакалдын кайрылуусунун айынан өлкөдө бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болуп, аягы чиновниктер жана ошол кездеги аттуу баштуу бийлик төбөлдөрүнө кылмыш иши козголду. Аталган кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко жашыруун деген макам менен өткөрүлгөнү маалым. Соттук процессте массалык маалымат каражаттары сыртта калып, шектүү делген айрым чиновниктерге сырттан гана суроосун узатып келген болсо, ошол эле айыптачуулардын өтүнүчү менен жашыруун макамы алынып салынды. Кызыктын баары соттук процесс ачык өткөрүлгөн күндүн алгачкы күнү башталды. Күбө катары келген эл өкүлү Элвира Сурабалдиевага шектүүлөрдүн бири мурдагы УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин бирде опулдап, бирде сылык сыпа берген суроолору коомчулукту кызытты. Сот залында бири-бири менен кайым айтышуусунан кийин социалдык баракчаларда эки тараптын тең тарапташтарынын талашы орун алды. Кызыгы, ушул убакыттан көп өтпөй шектүү катары суралып жаткан жарандардын айрымдарынын тергөөдө сурак берип жаткандагы тартылган видео тарады. Болду, я подписал. Мен кайгыр тарастан жемирге көтөрдүм. Азыркы затиш, это обманчивый затиш. Бир кишини козголуп алса, кийин уже козголо берет. Эмне аяк чыкса эмне кыласың? Артынан дагы эмне чыгат? Айрым юристтер тергөөнүн купуя материалдарын мыйзамсыз таратуу, коомчулукка чыгаруу бул жөн гана этикага туура келбеген аракет эмес, мыйзам бузуу экенин айтып чыгышты. Мындан улам юристтердин эле эмес, жөнөкөй карапайым жарандарда дагы суроо пайда болгондой. Тергөө учурунда тартылган видео тасмалар коомчулукка чыкканы канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Бул тартылган видеолор кимдер, кандай жол менен тарады? Анткени бул тасмалар бир гана тергөөчүдө болушу керек эле. Тергөөнүн купуялыгы деген нерсе кайда калды? Жана ушул сыяктуу суроолор көп, бирок азырынча жооп жок. Ким күнөөлүү болсо сөзсүз түрдө жооп берүүгө милдеттүү, бирок соттун өкүмү менен гана. Кандай болгон күнү дагы бул соттук жараянды ар дүйшөмбү сайын коомчулук сериал кино көргөндөй эле күтүп калгандай. Ал эми биринин аркасынан бири чыгып жаткан купуясы дагы купуя эмес видеолорду көргөн эл соттук процесстин алдын ала жарыялаган жарнамасы сыяктуу кабыл алып жылмаюу менен күтүп жаткан карапайым эл.
Ушул жерден белгилей кетчү дагы бир жагдай. Буга чейин бийликти басып алууга шектелгендер журналисти болобу же жөнөкөй жаран болобу дароо баш коргоо чарасын камакка алуу болуп келген болсо, бул иште башкы фигуранты болуп аталган экс-спикер. Мурдагы депутат жана УКМК башчысынын баш коргоо чарасы эмнеге үй камагы менен гана чектелди? Ал эми айрым жарандар эмнеге камакта деген суроо азырынча ачыкпойдон турат. Караколдо жашы жете элек кыздарды сойкулукка мажбурлап жүргөн жаран кармалды. Шаардык милициясынын маалыматында 16 жаштагы кыз чектүү тарабынан 30 жаштагы кардарга интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурланып жаткан жеринен токтотулуп, тергөөгө жеткирилген. Кыз сурак учурунда мындай аракеттер шектүү тарабынан мажбурлоо жолу менен системалуу түрдө уюштурулуп келгендигин билдирген. Кыздардын биринин өздүгү аныкталып, ал дагы тергөөдө сойкулук кылууга мажбурланып жүргөнүн айткан. 31 жаштагы шектүү камакка алынып, тергөө уланып жатканы кошумчаланды. Бишкекте улгайган жарандарды алдаган шектүү кармалды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан банкоматтардын жанында улгайган адамдардын банктык карталарын алмаштырып, алардын акчаларын чыгарып алган деп шектелген 2004-жылы туулган жаран кармалды. Тергөөнүн маалыматы боюнча, ал жардам көрсөтөм деген шылтоо менен карталарды алмаштырып, жабырлануучулардын эсептеринен акча чыгарган. Азырынча 3 факт аныкталган. Ички иштер министрлиги жарандарды сак болууга жана банктык карталарын бейтааныш адамдарга бербөөгө чакырат. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр жеткирүүдө анын сапаты тууралуу документтер жасалмаланып жүргөн. Буга байланыштуу Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу борбордук лаборатория мамлекеттик ишканасынын директору кармалды. Ал жыл сайын жылытуу мезгилине даярдык көрүү алкагында Бишкек ТЭЦине көмүр ташыган жеке компаниялардын кызыкчылыктарын коргоп келгени аныкталган. Мамлекеттик комитет мындай аракеттер ТЭЦтин жабдыктарына олуттуу зыян келтирип, экологияга терс таасирин тийгизгенин белгиледи. Ушуну менен жаңылыктар соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.